Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда кереметтүү Ысык көл жээгинде турабыз. 9 май улуу атамекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган көкбөрү боюнча Кыргызстандын ачык чемпионаты башталды. Менин жанымда турган эр жигит, атына заты жарашкан, атын айтпасам деле баарыңыздар тааныйсыздар, Манас Ниязов. Маке, салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшыбы? Ден соолук, иштер кандай? Сонун. Үй бүлө? Тынч. Тынч. Жакшыбы? Бүгүнкү турнирдин эң алгачкы достук командасынын оюнун ачтыңар. Кимдер менен беттеш өткөрдүңөр? Каршылаштар ким болду дегендей? Бүгүн бизге Көкжал деген командага бизге каршылаш болду. Ошолор менен ойнодук. Алар дагы жагын чыгып команда. Жаш балдар көп экен ал жакта. Жакшы чыгып атыптыр алар. Буюрса ушинтип алар дагы чоң ийгиликтерге жетет деген ойдомун. Эсеп саны кандай болду? Эсеп саны көп эле болуп кетти. Биздин эсибизде калбай калды. Анан биз дагы ушинтип чыкканбыз. Буларга да ийгилик каалайм. Буюрса эртең 7 майда дагы күчтүү команда менен ойнойбуз. Сары Өзөн менен. Мен ал жакка даярданабыз, аларга даярданабыз буюрса. Баа чыга салып эле чемпион болгон эмессиңер, туурабы? Биз деле чыга салып эле чемпион болгонбуз. Биз деле көп утулуп жүрдүк. Утулуп жүрүп ушул даражага жеттик. Бүгүнкү ушул оюн жүргүзгөн аргымаң туурасында айтып өтсөң, кайсыл ат, Бойка каякта, муну кандайча чабып калдың, аты ким? Бул Бойканы айтсак, Бойка Нооруздагы оюнда кичине кырсыктап калды. Көп деле эмес, анан кичине эс алтайлы дедик. Кудай калса октябрда, августта оюн болот. Ошо августтагы оюнга чыгат буюрса. Анан бул атты бир байкебиздин аты, Шторм деген ат. Аябай жакшы ат экен бул дагы. Мен өзү негизи мына бир көргөндө эле ошо КамАЗда турганда эле көрдүм муну. КамАЗда турганда эле жакты да мага. Болду, ушуну минем дедим. Кактан көрдүң? Ой, биз тренировка кылдык. Тренировкага мен чалып сүйлөшүп алып келгиле дедик, алып келип берди буну. Бишкектен эле? Бишкектен тренировкага алып келди. Анан ошол жерлерден көрүп эле жагып, анан ушуну чабам деп ушуну чабып калдым. Маке, аргымагың сенин оюңдагыдай эле болгон экен да. Мага чын айтканда, мен оюмдагыдай болуп атат. Буюрса, мына командага 20 күн болду да үйрөткөнүмө. Азыр биринчи оюну купулма толуп баратат да. Сүзгөндөрү да катуу экен, алыстан угулганда эле каршылдаган үндөр чыгып кетип атат да. Баары жагы жакшы экен. Короче, универсал экен да. Бирок Бойканын ордун баса албаса керек да. Бойка ал башка ат, бул башка ат. Муну багы убактылуу чабып турасың, анан кийин командадан башка бирөөгө өткүзүп бересиң же командадан эс алып кетеби? Билбейм, ошол убакыт келишинче көрөбүз да. Ага чейин багы аттын баркындагы даңкында чыгарасың. Буюрса аракет кылабыз болушунча.